Салам достор, менин атым Абсатаров Жолдубек. Бүгүнкү видеоролигибизде очередной бир скамина жөнүндө сүйлөшөбүз. Интернетте аябай особенности Инстаграмда өтө көп рекламалар пайда болуп кетти, что вот мен укмуш акча табам, тияк-бияк, мен Binance'дан трейдинг кылып акча табып атам, тияк-бияк деген толтура укмуш да. Бесплатный сигналдар, тияк-бияк. Ошондой каналдын бирөөсүнө кирдим эле, кечээ кирип карасам, мына мындай 10 акча, илгертен бери эле, не суть, канчадан берем. Но ар кандай сигналдарды берип ушинтип келеткен. Могу жерде GMT токен жөнүндө лонг кылгыла дептир. Бул ошол бойдон ылдый түшүп кетип, элдин баары минуска кирип кеткен, мунусунда да минуска кирген. То есть каждый раз бул баягы отрицательный эле жөн эле каякта отбал деле алып эле жибере берген да. Анан ушинтип келаткан күндөн күнгө элдерди подогревать этип дегенде ар кайсы момундай болгон видеолорду көргөз. Укмуш эле жашоом сонун болуп атат деп, андан кийин давайте ылдый эле түшө берели, башка эчтекесин укпай эле. Короче, бул айтып аткан, что могу жерден айтат, Дубайга кетип атам, укмуш эле Дубайда мени чакырып атат деп. Но на самом деле бул ким непонятно да. Эмне себептен муну чакырыш керек, анан мындай видеолорду көргөзүп, мына конференциядамын деп. Анан эми келгиле бүгүн 17-октябрда, бүгүн эртең менен мындай постторду баштады. Эми ушул жөнүндө сүйлөшөлү да. Бул эмне болгон посттор? Йо, ребят, Жека на связи. Сейчас я оставлю вам статью о Binance Labs Foundation. Обязательно ее прочитайте и давайте подумаем, как мы сможем с вами на этом заработать. Binance Labs Foundation – это новый токен от Binance, который объединяет всю мощь компании, все технологические наработки в одну монету. И по сути токен выступает акциями для всего Binance фонда. Даже боюсь представить, сколько будет стоить монета уже через год. Я думаю, стоимость будет около $1000. Чуть позже еще мы с вами это обсудим, а пока я готовлю для вас кучу инсайтов, которые я получил на конфе. Обязательно с вами поделюсь в канале, и мы с вами заработаем на этом хорошие деньги. Айтып атат, что Binance Foundation деген жаңы токен чыгыптыр. То есть BNB токени да уже бул эфирдин бирөөсү болот, биринчиси бул доллар, экинчиси эми бул укмуш токен чыгат экен, аябай болот экен дейт да. Анан бул жерден эки ссылка коюп коюптур. Бирөөсү ошол өзүнүн сайтына, анан кайсыл жерден сатып алыш керек экен жөнүндө. Эми келгиле ага чейин могу жерден да сүйлөгөн сөзүн уга кетели. Ребята, еще раз привет. Надеюсь, смог вас с утра приятно порадовать крутым инсайдом по поводу Binance Labs Foundation. Эта монета будет очень громко шуметь на этой неделе, и рост будет по монете в 1000%. Сейчас мы уже покупаем активно монету на пресейле, доступна для покупки на PancakeSwap, и уже в этот четверг можно будет перевести монету на Binance и зафиксировать прибыль. Думаю, к четвергу цена уже будет в районе $10, поэтому рекомендую вам выкупать по-крупному все свободное предложение. Сам лично буду заходить на $10 000 и по ходу недели буду активно докупать BLF токен, так как этот проект от Binance мы с вами очень давно уже ждали, ребят. Ребят, давайте сейчас я вам подробнее объясню, почему я так топлюсь за этот токен от Binance. Первое. Binance Labs Foundation – это самый крупный инвестфонд в крипте, и они решили объединить все в одной монете. Второе. Я знаю, что китам дали добро откупать монету от цены в 50 центов. Значит, мы увидим с вами эту монету на листинге более $2 за токен. И третье. Это гребаный Binance, ребят. Все, к чему они прикасаются, становится буквально золотым и дает очень хорошие иксы. Поэтому покупать нужно сейчас, покупать нужно как можно больше. Я уже сам взял на $10 000 и, скорее всего, сейчас еще продам все свои остальные щитки и переведу все в BUSD. И буду докупать еще Binance Labs Foundation. Такие проекты стреляют покруче, чем Solana, и это уникальная возможность, ребят, сделать из $100 000 несколько миллионов. И я надеюсь, мы с вами ее не упустим, и каждый из нас воспользуется этой возможностью. Келгиле сайтка өтөлү, сайт айтып атпайбы, укмуш демеле бул Binance'дан укмуш эмеси депчи. Келгиле сайтын көрөлү. Эң биринчи эле сайтын көрөлү. Сайтын жөнүндө информация алалы, анткени бул деген всё таки Binance да, бул Binance'дын токени. Анан могу жерден сиздерге бир жакшы пример айтып кетейин да. Могу жерде көрдүңөр, сайттын ар биринин үстүндө мына буруш иконканы көрүп атасыңарбы? Ушундай иконкалар болот мына. BSC'дыкы өзүнчө, PancakeSwap'дыкы өзүнчө. Билтейген технологичный бизнестин оказывается эмес жок экен. Да, бул логотип коюлган эмес. Давайте. Андан кийинкиси бул жерден по поводу домен жөнүндө.
домен экинчи уровендеги домен экен. Если домендин HTTPS дегенден кийин башталгандан кийин комго чейин мисалы точка болсо, бул экинчи уровень болуп калат да. А биринчи уровень деген мисалы binance.com. Ошол биринчи уровень. А labs.binance.com бул экинчи уровендеги домен. Мындайларды серьезный Binance'га окшогон компаниялар койбойт да. Эми келгиле мындай сайтын карасак, бул не деген сайт вообще-чи? Убогий. Бүт Binance'тын сүрөттөрүн жүктөп алышкан жерге, бүт бул жерде каякта портфолио деп, эч убакта Binance өзүнүн портфолио деп эч убакта көргөзбөйт да, мындайчы. Карасаңар бул жерде болгон эмелерди коюп алган, эле имеется. Ар кайсы токендерди экен. Анан бул жерде командабыз дейт. Командада бир жерде дагы элементарный создательдер да жок. Binance'тын, ну ладно. Анан карасаңар убогий дагы, мындай на коленке жазылган неме. Ладно, мейли, хорошо, сайт ушул экен. Эгерде Binance, эгерде ушундай информацияны чыгара турган болчу болсо, ал мындай отдельный сайтка чыгарбайт. Аны сөзсүз өзүндө чыгарат. Давайте эми сайтын көрдүк. Эми статьялар жөнүндө көрөлү. Карасаңар, статьяда. Ушул жерлер жөнүндө статья дейт. Каяктагы непонятный сайт. И все. Жөнүнө жазып туруп эле, астына контракт менен эле эмелине коюп койгон. Каяктан сатып аласың. Эми PancakeSwap койсок, PancakeSwap'та мына мынтип жазып турат да. Могу жерде мындай деп жазып турат. Любой адам Web20-тан BNB Smart Chain'де токен чыгара алат. Любой адам чыгара алат. Даже өзлөрүндө там проект жок болсо да чыгара алат. Бирок купив произвольный токен, вы, возможно, не сможете его продать дейт да. Анан келебиз, хорошо, импортировать кылдык, мейли. Анан интересный вопрос да, технологичный, дүйнөлүк технологичный токендин, да, могу жерде логотипи жок. Кантип технологичный дүйнөлүк токендин логотипи жок. Андан кийин элестеткиле азыр. Бир уштугу $0.68 турат экен да. 0.68. Эмелер эчтекени түшүнбөгөн адамдар барып шатырат алып атышат. Аны да азыр көргөзүп берем. Эми келгиле BSK-ны көтөрүлдө бул эмне болгон токен экенин көрөбүз. 100 миллион штук чыгыптыр. Токен Binance Lab Foundation дейт да. Эч убакта мындай болушу мүмкүн эмес. Мынтип жазбайт да болчу Labs Foundation деп. Башкача Binance L же болсо Binance башкача айта алат болчу да, эгерде Binance өзү чыгарган болсо. И плюс могу жерде токендин логотипи жок. Технологичный, элестеткиле, технологичный. Дүйнө жүзүндө биринчи орунда турган криптобиржанын токени ушундай болмок беле. И еще бул жерде информация жок. Эчтеке информация жок. White paper жөнүндө, сайт жөнүндө эчтеке информация жок. Элдер бүт шатыратып алып атат, каралачы. И плюс качан токен чыкканын көргөзүп берейинби? Last class, то есть самый последний жака чейин секиртебиз азыр. Самый последнийге секирсек, нулевой адрестен кечегине саат 10-дон 13 мүнөт өткөндө чыгыптыр да. То есть булар 10-дон 13 мүнөт өзүлөрү эле чыгарып алып эле, жана группадагы эле бала чыгарып алып эле муну сатып аткан. Более чем почти 10 миллиондойду эмеге PancakeSwap'ка жүктөптүр эле, анын почти уже мына 1 миллион эле калыптыр. Эми келгиле. Pucoin'га өтөлү. Pucoin'дан көргөзүп берем азыр. Могул Pucoin'ду негизи биржа эмес да. Кээ бирөө жана биздин Кыргызстанда аферисттер Pucoin'га да листинг болгон дей берет го. Сен любой токенди мояктан BSK-дан чыгарсаң, автоматически Pucoin'да пайда болуп калат да. Түшүндүңөр да? Давайте бул BSK-дан смарт контрактты скопировать этебиз. Бияка ставить кылабыз. И азыр чыгат. Туугандар. Бул жерде көрдүңөрбү? PancakeSwap'та ликвидностиде $83,000 бар экен. Элестеткиле, бир күндө $83,000 чогултуп коюшту булар. Каралачы, только өсүп эле бартат. Эч ким саткан жок, эч ким сата да албайт, карачы. Элдер $30, 49, $200 калыптыр, бирөө $500. Мону сатканда өзү эле сатып атат да. Эмне экенин мен азыр доказать этип берем. $11, $1 алыптыр. 129, 300, бир жерде бирөө $10,000 калып алыптыр, келесо. Каралачы, $1,000 калыптыр, шатырата эл алып атат. Баанын зуулда өсүп баратканын көрдүңөрбү? Потому что элдер ала алат, бирок сата албайт. Неге экенин азыр көргөзүп берем. Мына могу жерде момундай сайт бар. Бул сайттын аты болсо Goplus Labs.
Короче, ушул сайт атында окуй албайт экенмин. Могу жерге негизи орусча БСКны орусчага отурсаң бакалавр наук болуп калат экен. И давайте ушул жерге вставить кылабыз токенди. И обнаружить безопасность басабыз. Бассак, эки риск бар дейт. Эң биринчиси, контракт не является открытым исходным кодом. То есть контракт ачык эмес да, эч ким көрө албайт. Анын смарт контрактта эмне жазылганын көрө албайт. И плюс бир риск бар да. Любой токенге налог кошуп койсоң болот да. Налог от продажи, налог от покупки депчи, сжигание кылып. Бул жерде билесиңерби, налог ставка продажага 100% бар экен. Элестеткиле. Это означает, что сата албайт. Бул жерде да жазылып турат. Если ставка налогов превышает 10%, она считается слишком высокой. Если она превышает 50%, это может привести к недоступности сделки. То есть силер $10 сатсаңар, $10 налог төлөшүңөр керек да. То есть $20 төлөшүңөр кетет да, бир сөз менен айтканда. Элестеткиле. Это невозможно да. Эч ким муну сата албайт. То есть, понимаете, эмне себептен могу пукоинде шатыра өсүп баратат? Потому что муну эч ким сата албайт. И уже $83,000 чогултуп коюшуптур уже. Элден. Көрдүңөрбү? Булар алдашып эле, элде эле жөн эле укмуш болуп атат. Мына жыргал болот. Тигинтип атат, минтип атат дейт да. И все болду, бүттү. Элдер ала берет, бүттү. Эч ким сата албайт бүттү муну. Элдер ала берет. Простой вопрос-то деген Binance не себептен PancakeSwap'ка барат? PancakeSwap'ка чыгарбайт да. Чыгарбайт болчу да. Көрдүңөр, и то тем более сырой проект. Могу жерде эч кандай информация жок, биянда да информация жок, вообще информация жок да. Анан по поводу Binance Labs жөнүндө, анан жаңы эле тияктан көргөн сүрөт жөнүндө дагы мен айтам да азыр. Давайте кайра ошол жакка өтөлү. Мына могу жердеги азыр мобил сүрөттү көрүп атасыңар да, ушул сүрөтчү. Ушул сүрөт каяктын сүрөт экенин мен силерге азыр түшүндүрүп берем да. Мобил сүрөт. Каяктан келген сүрөт экенин азыр мен көргөзүп берем силерге. Эми келгиле, Binance Lab Foundation дегенди жасабыз маяка. Мына достор, Binance'дын официальный сайты binance.com көрдүңүздөрбү? Binance Labs мына жанагы сүрөт. Көрдүңөрбү, жанагы сүрөт. Binance Labs 500 миллион. И давайте перевести. Бул июльдүн 1-inde чыккан эме экен, статья экен. Binance Labs закрывает инвестиционный фонд на $500 миллионов для развития блокчейн Web3 и технологии создания ценностей. То есть априори жаңы элеки сүрөт и тигинин немесиндеги сүрөттүн бардыгы бул жөн гана эле мояктан алынган сүрөт болуп атат. И эч кандай бул жерде Binance Labs деген нерсе жо. Ал Binance Labs бар, но бирок ал вообще токен чыгарбайт. Неге токен чыгармагыла, если BNB турса? И так BNB-ни өткөндө эле сжигать этти, чтобы количествосын эметиш үчүн. Өзүнүн булар деген сөз берген да, мисалы, каждый раз прибыль алган сайын канча бир количествоны сжигать этебиз. И так эле өткөндө сжигать этти. Өзүлөрүнүн BNB-синин количествосын азайта албай атып, баасын көтөрө албай атып, булар дагы бир токен чыгарып эмне кылмагыла? Туугандар, эң биринчиси мындай да, эч убакта эч кимге ишенбегиле да. Бир сөз менен айткандачы, мына не деген нерсе, мындай серьезный нерселер мындай болбойт да. Бул жөн эле от руки жазалган эле, жөн эле болбогон эле сайттар да буларчы. И плюс эч убакта PancakeSwap'та Binance өзүнүн токенин биринчи PancakeSwap'ка чыгарбайт эч убакта. И плюс андан тышкары любой токен алгандан кийин сатканга возможность болуш керек. Могул сатылып аткандын бардыгын булар өзүлөрү эле кылып атат, жөн эле. Өзүлөрү эле жасап атат мунун баарын. Бирөө жасаган жок, булар өзүлөрү кылып атат. Мына уже $5,000 чыгарыптыр. Элестеткиле? Ошо туугандар. Ошон үчүн эч кимге ишенбеңиздер, мунун баары лохотрон. Сиздерди алдаш үчүн. И плюс бесплатный сыр только в мышеловке.